Кутман күн, урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым. Баарыңарга кутман күн каалайм. Баарыңарга бүгүнкү күнүңөр ийгиликтүү уланышын каалайм. Бүгүнкү менин сабагым кыргыз адабияттан 6-класстарга, орус тилдүү класстарга. Анда эмесе бардыгыбыз жагымдуу маанай түзүп алабыз балдар. Күлкү, ден соолуктун мүлкү. Балдар баарыбыз күлөбүз, баарыбыз жыргайбыз. Эч качан жүзүбүздөн күлкү кетпешин каалайм. Баарыбыз бир жылмайып алып, сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы балдар бүгүн Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылык жолу боюнча толук маалымат ала алабыз. Ааламга чачкан атагын айылы Чыңгыз атанын. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен тааныштырып өтөйүн силерди. Билим берүүчүлүк жагы Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө тааныша алышат. Өнүктүрүүчүлүк жагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын ролдоштура алышат. Тарбия берүүчүлүк жагы улуу инсандарды кадырлоого, аларды унутпоого тарбияланышат. Биздин улуу жазуучубуз, атагы ааламга кеткен алып жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылык жолу боюнча анда эмесе кеңири маалымат ала аласыңар. Алып таланттуу экөө болсо дүйнөдө, анда чикем ал экөөнүн бирөөсү. Алып таланттуу бирөө болсо дүйнөдө, анда чикем жалгыз гана бир өзү. Алып таланттуу Чыңгыз Айтматовдун алыптуулугун, Чыңгыз Айтматовдун дүйнөгө таанылгандыгын, таланттуулугун Байдулда Сорногаев таамай даана айтып өткөн балдар. Анда чикем жалгыз гана бир өзү деп кыргыз элин дүйнөгө тааныткан, кыргыздын адабиятын ааламга тааныткан биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов балдар. Талас облусуна караштуу Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда жарык дүйнөгө келген. Кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Чыңгыз Айтматов иш кабинетинде жазып отурат. Ал дүйнөгө таанымал жазуучу. Күн жаркырап тийген терезеден алыскы тоолорго ойлууну тиктейт. Анткен анын балалык чагы ошол тоолордун арасында калган. Анын ата-бабалары да тоолордо жашашкан. Ал эми атасы Төрөкул 30-жылдары репрессиянын курмандыгы болгон. Сөөгү 90-жылдарда ошол тоолордун арасынан табылды. Жакында ошол кезде набыт болгон жүздөгөн бейкүнөө адамдарга ата-бейит эстелиги орнотулду. Чыңгыз Айтматовдун бир күндөлүгүнөн силерге бир немесин айтып өткөн сөзүн айтып өтөйүн балдар. Мен тоонун кулунумун дейт автор. Буну ким айтып атат? Чыңгыз Айтматов айтып атат. Ал жакта менин балалыгым, ата-энем, туугандарым, өткөн күндөрүм жатат. Мен чыгармаларыма ошол тоолордун арасынан сюжет табам дейт. Менин каармандарым тоо арасындагы карапайым балдар, эл, күлүк аттары, данга толгон өрөөндөрү, жайнаган турмушу жана башкалары дейт. Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармасында өзүнүн балалык сезими, балалык кыялдары өткөн Шекер айылындагы элек жерлеринен чыккан ошол кыргыз элинин турмушу, каада салты, үрп адаты, башынан өткөн оор турмуштардын бардыгы биздин Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында даана белгиленген десем, балдар жаңылышпайм. Жазуучунун чыгармалары тоодон чыгып, бүтүн дүйнөнү аралап кетти. Анын алгачкы жазган аңгемелери, биринчи алгачкы калем кармап жазган чыгармаларынын бири болгон Отогөз булак, Түнкү сугат, Акжан аңгемелери.
Jamila, Betme-bet, Delbirim, Gülsarat povestleri, Kılım Karıtar, Bir Gün, Kıyamat, Kassandra Tamgası romanları, jana başka çıkarmaları şu günkü çeyin adabiyattan түшпөстөн биздин кыргыз элибизди дүйнөгө таанытып, ааламга таанытып келип отурат балдар. Дагы бир жазуучубуздун алгачкы турмуш жолунда басып өткөн турмуштары, өзүнүн башынан өткөргөн күндөрү жөнүндө дагы бир силерге маалыматты берип өтсөм деп турам. Ал 1946 жылы Жамбыл шаарында зооветеринардык техникуму, 1953 жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. Бул анын окуу жолдору балдар. 1956-58 жылдардагы Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Бунун балалык кези балдар согуш мезгилине туш келгендиктен, согуш мезгилинде дагы жөн жатып калган жок. Балалык зиреги менен согуш жылдарында Шекер айылында айылдык кеңештин катчысы болуп иштеген. Ал кездеги катчы деген сөз кат сабаты тааныган адамдар айтылган. Кеңеш катчысы болуп иштеген Райфин бөлүмдүн агенти 1953-56 жылдары Кыргыз мал чарба илимий изилдөө институтунун эксперименттик фермасында зоотехник болуп иштеген. 1958-60 жылдары Литературный Кыргызстан журналынын редактору, Правда гезитинин өз кабарчысы болуп иштеген. Айтматовдун чыгармалары балдар студент кезинде эле башталган. Бешиктеги баланын бет болорун ким билет демекчи, биздин алып жазуучубуз, дүйнөгө кыргыз элин тааныткан улуу жазуучубуз кереметтүү сөздөрү менен, алып сөздөрү менен адабиятыбыздын чолпон жылдызына айланып отурат десем жаңылышпайм балдар. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси жогоруда айтып өттүм балдар силерге. Гезитчи Жүзүү деген ат менен 1952 жылы Кыргызстан алманахында орус тилинде жазылган. Анын чыгармалары кыргыз адабиятынын эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары Кемша өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган. Жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон балдар. Алгачкы аңгемелери 1952 жылы орус тилинде Комсомолец Кыргызия газетасына жана Кыргызстан алманахына жарыяланган. Дүйнөнү кезген чыгармалары мынау сүрөттөгүдөй: эгерде Чыңгыз хан жарым дүйнөнү баш ийдирсе, ал эми Чыңгыз Айтматов бүт дүйнөнү баш ийдирди деген сөздүн төркүнүн айтып берейин мен силерге балдар. Чыңгыз хан дейт, дүйнөнү кылычы менен баш ийдирген дейт. А биздин Чыңгыз Айтматов дүйнөнү калеми менен баш ийдирип отурат. Бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 120 тилге которулган. Кыргыздын ким экендиги, каада салты, үрп адаты, жашоо шарты тууралуу Чыңгыздын чыгармаларын окуган ар бир дүйнөдөгү бир инсан биздин кыргыз экенибизди, кандай калк экенибизди, кандай улуу эл экенибизди айгиленеп турсам жаңылышпайм. Балдар, жогорудагы өмүр баяндарына толук маалымат бергенден кийин мен кичине Чыңгыз жөнүндө айтылган, Чыңгыз жөнүндө жазылган ырларга токтолуп өтсөм, силерге дагы бул үйгө тапшырма болуп эсептелинип кете берет. Аттуу балдар, биздин кыргыздардын уул кыздары
Чыңгыз Айтматов жөнүндө аябагандай сонун ырларды, аябагандай даана акылман сөздөрүн айтып өткөн. Ошолордун бирине силерге токтолуп өтсөм, булар силерге тапшырма катарында дагы кетет. Мен айткан ырларды кайрадан жакшынакай кылып жаттап, көркөм айтып бересиңер деген ойдомун. Чын айтамын, балким жалган туюулар. Чыңгыз десем, ыр өзүнөн куюлар. Окшоштурсам, мен Чыңгызды тоолорго, ор койгон тоо улам көзгө урунар. Улуксуң сен, учурунда улуу жолду баштаган. Учу кыйырсыз мейкиндикке учуп чыгып, улуу кыргыз элимди укмуштарга байлаган. Унутпайбыз эмгегиңди, улуу муунда кичүү муун. Улут үчүн баа жеткиз улук болуп туулдуң. Укум тукум эстейт сени ар дайым. Ушундай күн тартууладың, жылып турат маңдайым. Улуусуң сен, кыргыздын сыймыктанам, мактанам демекчи балдар. Мына жогорудагы мен айткан ырдын ар бир сабында аябагандай сонун ойлор. Чыңгызга жазылган чыгармалардын, Чыңгызга жазылган ырлардын бардыгы сонун, мааниси дагы сонун, окулуктуу дагы. Мына бир жерин силерге мисал катарында айтып өтөйүн балдар. Чын айтамын дейт, балким жалган туюулар. Чыңгыз десем, ыр өзүнөн өзү куюлар дейт. Эмне себептен балдар? Чыңгыздын улуулугун, Чыңгыздын алттыгын, Чыңгыздын адабияттын чолпон жылдызы экендигин билген ар бир акын, кыргыздын улуулугун ааламга тааныткандыгын акындарыбыздын ар бир калеминде куюлуштуруп айтылган десем жаңылышпаймын. Окшоштурсам дейт, мен Чыңгызды тоолорго дейт, ор койгон тоо улам көзгө урунар дейт. Карагылачы балдар, Чыңгызды кимге гана окшоштурган эмес. Биздин кыргыздын тоолору, алп тоолору, аябагандай сонун тоолоруна Чыңгызды салыштырышкан. Чыңгызды улуу тоолорго салыштырган дейт. Ор койгон тоо улам көзгө урунар дейт. Эгер мен сени окшоштурсам дейт, аркасынан келген тоолордун бардыгы менин көзүмө келип урунар деген мааниси өтө чоң ырларды жазып өткөн биздин кыргыздын уул кыздары, сыймыктуу уул кыздары, акындарыбыз. Балдар, мына жогорудагы адабияттын алпы болгон биринчи жазган чыгармаларынын бири болгон Биринчи мугалим повестине кичине маалымат берип коеюн. Биринчи мугалим повестиндеги Дүйшөндүн образы. Азыркы мугалимдер менен ошол кездеги мугалимдердин айырмачылыгы. Бул тууралуу жазуучу башкы каарманын революциянын ишине чексиз берилген коммунисттик атайлап көкөлөткөн образы деп келип, азыркы жаштар ошол өткөн жылдар андагы күрөшчү адамдар тууралуу билиш керек дейт. Эски аскер Шинелчен Дүйшөн өзү анча алга ашып кеткен билимдүү болбосо да, ала тоо арасындагы адамдардын сабатын ачуу керек. Жаштарды окутуу керек. Эски менен күрөшүү керек деген идеяга берилген. Ошол үчүн күрөшөт, жеңет, бирок анын ошол кыйынчылыгын азыркылар ойлоп да койбойт. Атүгүл жаңы мектептин ачылышына биринчи мугалимди чакырып коюуну да унутушат. Бул ошол Чыңгыз Айтматовдун бир чыгармасындагы Биринчи мугалим повестиндеги Дүйшөндүн образындагы бир көрүнүш болуп эсептелинди. Биринчи мугалимдеги Алтынай Сулайманованын баяны бар. Бул биринчи мугалимди жазганда Чыңгыз Айтматов, Алтынай Сулайманова академик менен поездда бирге чогуу кетип аткан мезгилде ошонун башынан өткөн чыгармасын бардыгын эске алып туруп, ошол жөнүндө академик Алтынай жөнүндө китеп жазган. Мында ошол Алтынай Сулайманованын баяны, чыгарманын сюжет композициялык линиясы эң биринчи Дүйшөндүн мектебинде окуган. Андан соң ошол кишинин жардамы менен эскиликтин торунан кутулуп, бири-бирине болгон ышкы сезимин ачыкка чыгара албай, чоң окууга кетип, академик болгон Алтынай Сулайманованын айтып берүүсү катары өнүгүп отурат. Биринчи мугалим повести
1924-жылы Шекерде болгон окуяны чагылдырат. Жазуучу бул жылды чыгармасында көрсөтүү менен повестте тарыхый негиз берүүгө атайын аракет кылган. Себеби эски Шинелчен Дүйшөн келип эле, аркада калган айылга келип эле, улуу кичүү балдарды топтоп алып, кичинекей эле сарайга окутам деп алып кирген жерлери бар. Буну биз биринчи мугалим фильмин көрүп дагы таанышканбыз, билебиз. Ошол жерде дагы азыр эки кош терек бар болчу деп эскерет. Дүйшөндүн теректери жана Дүйшөндүн мектеби. Жазуучу биринчи мугалим повестинин баш жагында биздин айыл ак жар тоо этегинде суулар шаркырап аккан чоң тектирде орношкон. Андан ылдый туурасынан сыналган кара тоого чейин түзөң өзөн темир жол кеткен казактын сары талаасы. Айылдын үстүндөгү адырда мен бала чактан бери билген эки кош терек болор эле деп эскерет. Бул кош терек азырда ошол жерде дейт. Мына ошол Шекердеги символикалуу кош терек Дүйшөндүн мектебинин орду. Кош теректин бири мугалим Дүйшөн, бири ошол окуучусу Алтынай болуп эсептелинет. Чыгармаларынын укуралуулугу менен кино тармагында дагы, кино жанрында дагы орчундуу орунду биздин алып жазуучубуз ээледи десем жаңылышпайм. Силер быйыл балдар Ак кеме повести боюнча республикалык конкурска катыштыңар. Бул суроолор боюнча жалаң тест суроолор келди. Ошол быйылкы болгон конкурста балдар Ак кеме повест боюнча көпчүлүк балдар катышты. Ошол катышкан балдардын жыйынтыктары дагы аябай жакшы жогорку деңгээлде чыкты. Аны өзүңөр деле билесиңер. Ошондогу бүт Ак кеме толук окулуп чыгып, балдарга китептер таркатылып, баарыңар окуп таанышып, мен атайын Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылык жолуна токтолгондон сырткары, ушул аягында сөзүмдү жыйынтыктоо үчүн, сабагымды бышыктоо үчүн мен атайын силерге муну тапшырма иретинде дагы жана ушуну түшүндүрүү иретинде дагы атайын бышыктоо иретинде дагы коюп койдум. Буну темасын Нургазынын балалык кыялы деп койдум. Себеби баарыңар баласыңар, балалык кыялыңар менен, ой чабытыңар менен кааласаңар учуп кетесиңер, кааласаңар самолет минесиңер, кааласаңар деңизге сүзөсүңөр балык болуп. Бул силердин балалык кыялыңар болуп эсептелинет. Атайын силерге жыйынтыктоо иретинде Нургазынын балалык кыялы деп койдум. Буну жазуучу Ак кеме повестин алгач орус тилинде Новый мир деген журналында жазган. Кийин кыргызчага 1978 жылы Ала тоо журналынын номер 2 санында жарык көргөн. Чыгарманын Ак кеме деп аталып калышы жөнүндө жазуучу мындай дейт. Мен повестти Новый мирге алып барганымда журналдан ошол кезде башкы редактору Жомоктон кийин деген ат өтө эле жөн салды, кулакка комсоо болот экен. Андыктан башкачараак эле атабайлыбы деп Ак кеме деген атты сунуш кылды дейт. Ошол жердеги редакцияда иштегендер Ак кеме деп сунуш кылган. Чыгарманын алгачкы аталышы айтып тургандай, повесттин борбордук түйүнү мүйүздү бугойно жөнүндөгү жомокко барып такалат. Кыргыз элиндеги бугу урусу жөнүндө жомок Санжыра легендасы негизинде жазуучу тарабынан жаралган. Жаңы жомок повести образдар менен журулушуп, чыгарманын идеалык эстетикалык касиетин ачуучу каражат катары колдонулат. Ак кеменин жаралуу тарыхы дагы ушул тарыхка келип такалат. Балдар ошол Нургазынын тайнеси Нургазыга эч кандай жакшы күн көрсөтпөй, таяктап, ар бир сөзүн жектеп, балалык кыялы менен ал ойлонуп жатып, бир гана ошол кездеги тай атасы менен Бекей тай эжесинин, Гүлжамал эжекейинин жакшы сөздөрү менен балалык кыялы менен жашаган Нургазынын
балалык кыялы деп эсептеймин. Бул Нургазы ошо азыркы тил менен айтканда Нургазы ошол кездеги эң бир кыйын балдардын бири болгон да. Себеби эмнеде? Бардык нерсени көтөрө билген. Тайенеси канчалык ага зак көрсөтсө дагы аны түн жарымда ыйлап ый менен чыгарып алган бала болгон. Мен сөзүмдүн аягында балдар жогорудагы Чыңгыз Айтматовдун улуу жазуучубуздун, алып жазуучубуздун өмүрү жана чыгармачылык жолу, ал кайсыл жерде төрөлгөндүгү, кандай үй бүлөдөн чыккандыгы, жана дагы силерге атайын 2 чыгарманы белгилеп айтып койдум. Силерге ылайыктуу чыгармалар бул. Булар дагы өтүлө турган чыгармалар. Айтматовдун өмүрү чыгармачылык жолунан кийин биринчи мугалим чыгармасы келет атайын. Ошол өзүңөрдүн материалдарыңар боюнча бердим. Буну жыйынтыктоочу иретинде катарында эң аягында Нургазынын балалык кыялы деп бүтүрүп койдум. Анда эмесе балдар, силерге үйгө тапшырма берем. Кайтарым байланыш кылабыз. Ой жүгүртүү деп белгилеп койдум. Ушул боюнча өзүңөрдүн билимиңерди текшерип, мен айткан нерселерди канчалык деңгээлде үйрөндүңөр, канчалык деңгээлде билимиңерди бөлүшө алдыңар. Ушул мен айткан Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылык жолу жана аягында айтылган 2 чыгармасы боюнча кайсыл сөздөрдү кай жерлерде колдоно аласыңар? Мен силерге үйгө тапшырма бердим. Бул кайтарым байланыш аркылуу эртең кайрадан силерден мен ушул тапшырманы күтөм. Урматтуу мен сүйүктүү окуучуларым, мен бүгүн сабагым максатына жетти. Канчалык деңгээлде силер түшүнө алдыңар, эртең кайтарым байланыш аркылуу билип аламын. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Баарыңардын окууңарга ийгилик каалаймын.